Саламатсыңарбы, урматтуу жалпы 11 класстын окуучулары. Силер буга чейин 6 класстан баштап география сабагынын тармактары менен таанышып келген болсоңор, биз быйыл 11 класста жалпы геоэкология деген сабак менен таанышып жатабыз. Буга чейин силер геоэкология деген сабактын жалпы түшүндүрмөлөрү боюнча бир кыйла түшүнүп алдыңар. Бүгүн силер менен кайрадан сабагыбыздын башатынын өзөгүн түзүп турган жаңы тема менен тааныштырып алалы. Анда бүгүнкү биздин өтө турган темабыз экология жана анын негиздери деген темада сабак өтөбүз. Демек, силер геоэкология деген сабакта экология деген эмне экенин кыскача түшүндүрмө алгансыңар. Бүгүн дагы ошонун жалпы негиздеп, анын кандай негиздери бар экени жөнүндө токтолобуз. Демек, бүгүн силер менен биргеликте бүгүнкү сабагыбыздын негизги максаты экология деген эмне жана анын негиздери кайсылар туурасында кыскача маалымат аласыңар. Экинчи, сабак учурунда бири-бириңердин оюңарды сыйлоого үйрөнөсүңөр. Ал эми үчүнчүдөн жалпы экологиянын мазмундары боюнча түшүнүп алып, ой жүгүртүүңөрдү байытасыңар. Демек, ушул 3 максатты айкалыштырып, андан сабагыбызды улантабыз. Экология деген сөзгө чейин мен силерге бир сыйра тапшырма бергим келип турат. Экология, немец, окумуштуу, Эрнст Геккель, 1866 деген сөздөр бүгүн биздин темабызга дал келет жана ушулардын жардамы аркылуу түшүнүп алабыз. Ушул сөздөрдү бир сыйра катыштырып, бүгүнкү темабызга кандай байланышы бар экенин өзүңөрдүн ой чабыттарыңар менен бир сыйра сүрөттөп көрүңөрчү. Экология деген сөз грек тилинен алынып, ойкос, жашаган жер, логос, илим дегенди түшүнүк. Бул биздин грек тилинен түзүмсүз кыргыз тилине которгондо. Ал эми экология бул тирүү организмдердин бири-бири менен жана айлана чөйрө менен болгон байланышын окутуп үйрөтүүчү илим. Бул илимди негиздеген окумуштун катары немец биологу Эрнст Геккель тарабынан негизделген. Экология деген сөз грек тилинен алынып, бөлүп коелу. Эко деген бул ойкос деген сөздөн алынып, логия деген бул логос деген сөзгө ал келет. Демек, грек тилинен алынып, ойкос жашаган жер, логос илим дегенди түшүндүрөт. Түздөн-түз демек грек тилинен алынганда экология бул жашаган жер жөнүндөгү илим. Демек, жашаган жерибиз албетте бул жер планетасы. Анда экология деген сөзгө толук түшүндүрмө берели. Экология деген бул тирүү организмдердин бири-бири жана алардын айлана чөйрө менен болгон байланышын окутуп үйрөтүүчү илим болуп эсептелет. Экология деген илимди эң алгач немец окумуштуусу Эрнст Геккель тарабынан киргизилип, ушул негизделген күндөн баштап экология деген жашап турат. Анда тирүү организмдер мисалы кантип байланышы мүмкүн? Мисалы биз кычкылтекти өсүмдүктөрдөн алабыз. Өсүмдүктөрдөн кийим-кече, тамак-аш, жаныбарлардан мисалы үчүн кийим-кече, тамак-аш алабыз. Мына бул дагы экология. Мисалы өсүмдүктөр менен жаныбарлардын өз ара тыгыз байланышы. Деги эле кандай айтпайлы, мына мисалы күндүн энергиясы, баардыгы ушундай бири-бири менен байланышып, бул экология деген бир бүтүндүктү берет. Эми силер менен экологиянын негиздерине жогоруда мен 3 негизди көрсөтүп койдум. Демек, экологиянын 3 негизи бар. Алар аутоэкология, дермэкология жана синэкология. Ауто деген силерге тааныш эмес сөздөр катары ауто, дем жана син деген сөздөр бир аз силерге тааныш эмес болуп турат. А экология деген сөз менен биз жогоруда тааныштык. Анда
ар биринин өз-өзүнчө түшүндүрө кетейин, ар биринин өз-өзүнчө. Мисалы, ал үчүн биз бүгүнкү сабагыбызды бир биология сабагына байланыштыргым келип турат. Силер биология деген сабакта негизинен чоң 4 түр бар деп өткөнсүңөр. Микроорганизмдер, өсүмдүктөр, жаныбарлар жана адам. Ал эми биз бүгүн геоэкологияда негизинен 3 түрдү гана алып карайбыз. Өсүмдүк, жаныбар, анан адам. Мына ушул негизги 3 түр боюнча бүгүн мына түшүнүктөр менен камсыздайбыз. Ауто деген сөз бул жеке дегенди билдирет. Жеке. Ден деген топ. Син деген түр. Бир ар бир өз-өзүнчө карайды. Ауто деген жеке болот дейт. Демек, жеке организмдин айлана чөйрөгө тийгизген таасирин окутуп үйрөтүүчү илим бул аутоэкология деп аталат. Мисалы, мисал үчүн бир окуучу урап турган гүлгө барып суу куйду. Демек, ал өсүмдүккө таасирин тийгизе алды. Бул ошондо экологиянын аутоэкология деген негизине мисал болот. Демек, жеке организм айлана чөйрөгө тийгизиш керек. Ал эми топ. Эки же андан ашык организмдердин тобу айлана чөйрөгө таасирин тийгизсе, анда дем экология болот экен. Башкача айтканда, топ организмдин айлана чөйрөгө тийгизген таасирин окутуп үйрөтүүчү илим бул дем экология. Мисалы, бир класс, мисалы адамдарга мисал келтирели, же өсүмдүктөрдөн бир айталы хордонулар gibi дейли, жаныбарлардан сүт эмүүчүлөр классы деп карайлы. Мына ошолордун айлана чөйрөгө кандай таасирин тийгизип аткан болсо, бул албетте дем экологияга мисал болот. Демек, бул эки негиз түшүнүктүү болуп турган болсо, үчүнчү син экология. Мен жогоруда бөлүп койдум. Бул түр дегенди билдирет деп атабыз, син деген. Демек, түр организмдин айлана чөйрөгө тийгизген таасирин окутуп үйрөтүүчү илим бул албетте син экология деп аталат. Мисалы карайлы, син экология. Мен жогоруда силерге 3 түрдү мисал келтирдим. Айталы, бул жерде мен жалпы өсүмдүктөр, бүтүндөй өсүмдүктөрдүн айлана чөйрөгө таасирин тийгизсе, анда син экология. Же болбосо бүтүндөй бардык жаныбарлар, жер шарында канча жаныбар жашаса, ошонун баары айлана чөйрөгө таасирин тийгизсе, анда син экология. Же болбосо мына биз билебиз, жер шарында 10 класс өткөнбүз. 7 миллиарддан ашуун калк жашайт деп атабыз. Ошол 7 миллиарддан ашуун калк айлана чөйрөгө таасирин бардыгын бир учурда таасирин тийгизсе, анда син экологияга мисал боло алат. Демек, түр дегенде мына бардык түрдүн дерлик бардыгы катышы шарт экен. Эгер мына ушулардын бардыгы силерге түшүнүктүү болгон болсо, урматтуу окуучулар, кийинки сабакка ар бир экологиянын негиздерине экиден мисал жазып келебиз. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактан кайрадан ушул сабакты улантканга чейин, онлайн сабакта жолукканга чейин сак саламатта калыңыз.